Ааламда сүйүү орун тапмайын адамдардын жашоосу анчалык көп оңол өрбөйт деп айтылат экен, урматтуу көрүүчүлөр. Ааламда мына ошол жашообузда дегеле сүйүү менен баштайлы, сүйүү менен бири-бирибизге болгон жакшы сезимдерди айталы. Сүйүү үчүн жүрөктөр дайыма дүкүлдөп турсун, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бул таңда жакшы маанай сүйүү каалаган Кечай Чейлөө программасы жана Айпери Адамкулова. Барыңыздарга салам айтабыз, кутмандуу таңыңыздар менен. Бул таңда ажайып коз, жакшы сезимдерге толгон бир убакытты мүнөттөрдү чогуу өткөрөлү. 2 саат бою биз менен бирге болуңуз дейли. Урматтуу телекөрүүчү, сиз менен амандашып көрүшүп турганыбызга биз дагы аябай кубанып, чексиз сүйүнүп аткан учурубуз. Анткени ар бир таңыбызды ушинтип көрүп атканыбыз бул өзү бакыт болуп атпайбы? Барыңыздарга жакшы күндүн уланышын каалап, биз дагы эфирибизди ачык деп жарыялайлы. Көрсөтүүбүздүн башкы демөөрчүсү Пиала Голд чайы. Жаңы Пиала Голд Ceylon дүйнөлүк эксперттер тарабынан сиздин табитиңизди жана үй бүлөлүк салттарыңызды эске алуу менен түзүлгөн. Алар эң жаңы чай жалбырактарын кылдаттык менен тандап алышкан. Алар сиздин үй бүлөңүздө жакшы көргөндөй, эң сонун чай үчүн жыпар жыттуу жана бай даамдын эң сонун айкалышы. Пиала Голд чыныгы чай сүйүүчүлөр үчүн алтын стандарт. Үй бүлөңүз үчүн дайым эң жакшысын тандоого аракет кыласыз. Үй бүлөлүк түшкү тамакпы? Пиала Голд Ceylon сүйүктүү тамактарыңыз менен мыкты айкалышат. Пиала Голд чыныгы чай сүйүүчүлөр үчүн алтын стандарт. Биз болсо, урматтуу көрүүчүлөр, программабызды уланталы. Адаттагыдай сиздерге сөз бергендей эле биздин студиябыздын өзгөчө коногу бар. Бүгүн бизде алпаруучу, тамада, азыркы тил менен айтканда пранкер жана маданияттын мыкты кызматкери Нияз Байзаков бизде конокто. Нияз, кош келиңиз. Саламатсыздар, кош келдик. Келип калдык. Сонун чай ичип келип калдык. Эрте турган кандай болот? Эрте менен эрте турган эми балдар окууга барып баштагандан бери оңойлуу болуп калды. Адатка айланып калды. Эрте менен балдар менен мектепке барабыз, бала бакчага барабыз. Ошо менен эле сентябрдын келиши менен 7-де турган бул көнүмдүк адат болуп калды. Так что турушубуз оңой эле. Оңой эле, жакшы экен, эң сонун. Анда Нияз, сиздин ушул сөздөн эле баштай берели. Алгач азыркы учурда социалдык тармакта, өзгөчө Инстаграмда сиздин пранктарыңыз аябай элди кызыгуу менен көрүүгө чакырып атат. Ошол жөнүндө аябай сөз болуп атасыз. Пранктарыңыз жөнүндө сөз кылалы. Бул идея кандай башталып калды эле? Анан идеяларды каяктан аласыңар? Биринчиден бул теманын башталып калышы, эми пранк деген бул баягы дүйнөлүк эмеде бар да, практикада бар, дүйнөдө ар кандай пранктар бар. Жубайы менен тарткан пранктар бар, мисалы жанрыч үй бүлөдө тарткан, көчөдө тарткан бар, баягы катып манекен болуп турган, өтүп баратса чочуткан. Пранктардын түрлөрү баягы коомдук жайларда, магазиндерде, соода үйлөрүндө, эл көп жерде, маршрутканын ичинде айтор кандай жер болбосун, ошундай пранк темасы айланып келет. Эмнеси менен кызык, ошол дүйнөлүк практикада деле кайсы жерде тартылбасын, үй бүлөдөгү тартылган, жубайлар арасында тартылган пранк болобу, бул жерде пранкка түшкөн адамдардын баягы чыныгы реакциясы. Корккондо, же чочуганда, же түшүнүксүз кырдаалга туш келгенде реакциясы кандай болот, мимикасы кандай болот, чочуган жери, таң калган жери, же болбосо бирдемкеден коркуп кеткен жерине элдерге ошол кызык да. Бул жасалма эмес, бул ошол адамдын табигый өзүнүн көрүнүшү. Анан адамдын ар кандай кырдаалга өзүнүн алып жүрүшү. Кээ бир адамдар аябай мындай эмоционалдуу келишет да, чоочуп кетишет эле деп кыйкырып, же болбосо Кудайды сактасын, баягы эсин оодарып калса, андан Кудай сактасын да. Биз андай пранктар тартпайбыз. Биздин жанр болсо, баягы эми той, биринчиден той ичинде жүрөбүз да, той алпарып, кызмат кылып, тамада болуп, алпаручу болуп, андан башка жерге барып тартканга убакыттын тардыгы. Анан ушу тойго эрте келет экенбиз, кечикпей, баягы той элер суранып, эрте келгиле, конокторум деп өзүң деле шашасың жол тыгынына калып калбайын депчи. Анан эрте келген коноктор ошентип баягы 1 саат, 1,5 саат күтүшөт экен. Айлы жок эле күтүп отурушат. Анан ошолор дагы баягы жөнө турбасын деп ошолор менен биздин аянтча ошо коноктор болду да. Ошол келген коноктор менен бир эле учурда алар менен сүйлөшүп,
экинчисин ала алдым, манайын көтөрүп, үчүнчүдөн той эсине кийин баягы телефонуна сураса тартылган материалды берип койсоң, өздөрүнчө күлүп ичара. Эми күлкү тартуулаган жакшы го. Адамдардын маанайы жакшы болсо. Жумуштун үстүндөгү демек нерседен эле табылып калган идея, Туура айттым. Анан мисалы бул идеяны мындай тамашалайлы же бул байкени мындай кылалы деп идеяларды кандай табасыңар? Идея ошол эң кыйын нерсе ошол. Эми баягы кичинекей иш болсо дагы, тойдун алдында тартылган пранктар болсо да, бул чоң жооптуу материалдарды талап кылат да. Анткени биз ошо менен элибизге чыгып атабыз. Ошол менен күйөрмандар, катталуучулар жазып атышат бизге. Ошондуктан аябай кылдат, дыкат, даярдык көрүп, бир сыйра текшерип көрүп, мисалы үчүн мындай айтсак кандай болот деп өзүбүздүн, мен ошол чогуу иштеген балдарыбыз эле. Музыкант жигит Бекболсун деген, анан жанында жардамчы балам бар. Анан камера тарткан кызыбыз бар. Ошол төртөөбүз эле варианттарды айтып атып, анан чыгып кетип. Могу жакшы экен, ушуну тартып көрөлү деп. Ошондо деле ошентип тартканда баягы алдына түшүп, коноктор менен тартып аралап жүргөндө, мисалы үчүн кээде 10 киши тартсак, анын бирөөсү эле баягы Инстаграмга кирип, соц тармакка кирип, анан ошол баягы эме чогултат да, просмотр чогултат дегендечи. Ошол командалык иш бул. Чакан болсо дагы ошол биздин 4 адамыбыз бири-бирибиз менен иштейбиз. Мындай кылып көрсөкпү, мындай тартып көрсөкпү, мындай ситуацияны айтсак кандай болот. Анан ошол теманын актуалдуулугу бүгүнкү күнгө, ошол тойго же ошол датага же ошо үйлөнүп аткан жигитке мисалы үчүн байланыштырып да, ошондой болуп иштелип чыгат. Анан кээде 90 бир мисалы үчүн 10 пранктын ичинен бир пранк мындай жүрүшүндө болуп кетиши мүмкүн, импровизация болуп кетиши мүмкүн. Жүрүшүндө мен сүйлөшүп атып, анан башка темага өтүп, анан ошол болуп тартылып калышы мүмкүн да, кызыктуу болуп. Бул да жок эмес, бар импровизация болуп калган учурлар. Демек, бир эле тойдо бир канча жолу тартат экенсиңер да, э? Бир эле тойдо бир темага көп кишини тартабыз. Кимисиники жакшы болот, э? Кимисиники жакшы болду, кимисиники күлкүлүү болду. Анан ошону киргизебиз да. Түшүнүктүү. Ошол баягы пранкка түшкөн адамдардан баягы камерага киргизбей калган учурлар болду беле? Мисалы, эмоциясын башкара албай, ар кандай бир нерселер болуп кеткен ушулар болсо керек, э? Ооба, болду. Ошол биз баса мен жакында уулду болгом. Ошол Бешикбек болсун. Рахмат. Ошол учурду менин тойго чакырган той ээси аябай куттуктады. Тойго келсем эле, Нияз куттуктайм, Бек болсун деп, анан мына айтпадымбы, актуалдуу тема болуш керек деп. Ошол күнү эже дагы билчү мен уулду болгонумду, анан өзүм дагы ошол соц тармакка киргизип калгам. Анан ошо эң башкысы той берген эже билет экен да. Анан ойлоп атканбыз, эмне тартсак деп. Анан ошол эже келди, көрүп атса азыр. Жакшы видеосу просмотр алган. Анан той башталып атат, мындай элдер эшикте жүрөт, Нияз качан киргизебиз деп атат, баягы ызычуу тойдун алдында. Анан келип эле эжеге башка тема менен келаткам, анан эже дагы аябай мындай шашып аткан эже экен да, эмоцияга мындай алдырып аткан эже экен. Анан келип эле эже десем эле, Нияз эмне болуп кетти деп атпайбы. Анан эже, мен азыр төрөт үйүнө барып келейин оддум го. 45 мүнөт кечигем, саат 7 болуп калган да, кечигем. Анан кайра келип тойду баштайм, ага чейин мына эжекебиз, жар айткан эжеке, тойду алып бара берет эжеке. Мен 1 саатта келип калам десем, Нияз, мен давлениям көтөрүлүп атат, эмне кылып атасың деп. Анан ушундай эмоционалдуу эже экен да. Анан сен менин давлениямды көтөрүп атасың деп. Анан ошол убакта эле кайра эже контролдойт да өзүн. Жок, анда мындай кылалычы, токто, Нияз, шашпай тур. Сен келгиче мен анда конокторду күтүп туралы деп атпайбы, 1 саат. Дагы элдер киргизбейби? Киргизбей депчи. Анан мен айтып атам, эже, өзүм чыдабай кеттим, эже мындай аябай борморуп кетти, эже, жок, келиңиз деп туруп, анан камераны карап коебуз, мына сизди тартып аткан болчубуз десем, деп аябай баягы эмеге болду да. Мен көрүп жүрчүм да сени, мен көрүп жүрүп өзүм баягы пранкка салып жүргөнүн көрчү, тамашага түшүп калдым өзүм деп. Пранктарым көрүп аябай ошого чакырган негизичи. Анан
Нияз ошондой конокторумду да тартып коесуң да анан өзү түшүп калып атпайбы. Анан ошондой дагы эжекелер болот. Рахмат эже ошол тартылып эмоцияңызды бөлүшүп бергениңиз үчүн. Ошол аябай жакшы просмотр алды азыр. Анан күйөрмандар жазышат да баары. Эжеке ушундай жакшы эме болуп берди. Аябай сабырдуу экен, бирок ошол учурда дагы аябай контролдоду өзүнүн эмоцияларын депчи. Мен ушул сиздин пранктарыңызды мен да көрүүчүлөрүңүздүн катарын толуктойм да, дайыма көрүп турам, анан күлүп баягы ошондон бир ой келет да. Кыргыз эли өзү негизи мындай баарына макул болот, Мен ушул теманы айтайын деп аткам, как раз. Макул деп идиш жууп берип коюңузчу десиз эле, мындай макул боло берген эжелер бар го. Биздин ушунчалык кыргыз элибиздин пейли генен деген сөздү ар кайсы тармактарын көрсө болот да, пейли генен дегендечи. Анан мен дагы ушул чакан пранк тарткан жерде дагы ошол биздин элдин пейли генендиги, колу ачыктыгы, жардамга даярдыгы, айкөлдүгү, баягы эмне болбосун даяр, барып бергени. Эмне дегенде биз мисалы үчүн ошол тууралуу айтып берейин. Эң биринчи көп 1,5 миллион просмотр алган ошол чакан видеобуз. Биз той берип аткан той ээсинин атын айтып, анан конокторго машинеңизди берип туруңузчу, биз кой жүктөп келиш керек болуп атат дедик да. Эми кой жүктөгөндө кой сарайдан жүктөлүп келет, ар кандай болушу мүмкүн, машинесин булгап коюшу мүмкүн. Анан кой жүктөш керек десем, хорошо, берип турайын ачкычым дейт. Анан кийин бирөөсү болсо, мен машинем жок эле, мен жөө келдим дейт да. Машина койду алып келиш керек болуп атат десем, машинем жок эле дейт. Анан анда акча берип турасызбы, такси менен алып келейин десем, дагы макул да, макул деп кошелегинен алып акча бергенге даяр. То есть ушундай нерселерден көрүп, андан сырткары тойго сиздей болуп, супсулуу болуп даярданып, тойго көйнөгүн кийип келген айымдар, эжекелер, жеңелер, кыз келиндер, алар дагы салат жасаш керек болуп атат, пияз туураш керек болуп атат, же баягы акыркы эмелерин, казы, чучуктарды коюш керек десең, биздин кыздар, жеңелер ага дагы даяр да. Макул, мен бирөөнү алып алайынбы дагы дейт. Жок деп токтотуп калабыз. Болбосо барып ошол жерде салатын салатып, чучугун кес десе чучугун кесип, сабизин кес десе сабизин туурап, ушундайга даяр да. Анан ушунчалык биздин ушул кыргыз элибиздин кеңдиги, жардамга колу ачыктыгы болсун, бул ар кандай кырдаал болсун. Биз эми көрүп келе атабыз, көп учурлар болду. Кыргыз элибиз ушундай андай кырдаалга дагы, мындай кырдаалга дагы, тамашалуу кырдаал болсо дагы колу даяр. Ошондуктан баягы дүйнөдөгү элдер ушунчалык кыргыз элинин ынтымагына таң кала берсин, таң калтыра берсин, ынтымагыбыз бекем болсун, жардамыбыз ар дайым ачык болсун. Мен ойлойм, кээде ойлоп кетем да, коноктор бизде ушундай шарт болуп атат, байке эжеке, жеңебиз мына же болбосо роддомго жетпей калыптыр, машинеге жүрүңүз, жардам керек болуп атат, тез жардам десең ага деле бара берет го дейм да. Эмне себеп дегенде, эми ушундай экен, пейлибиз да бул биздин жаратылышыбыз. Негизи ошондой учур болду эле, мисалы, жок, мен андай нерсе кыла албайм деп баш тарткан учурлар болдубу? Андай учур болду, Айпери, андай учурда эң жок дегенде бирөөнү табат да. Жо мен этти бөлүштүрө албайм. Азыр токто, ким, Нурбек, бер келчи дейт. Бирөөнү чакырып берет. Колунан келбесе, колунан келген бирөөнү чакырып берет. Бул байкелердин, мен ойлойм, кээде тапкычтыгы балким да. Ойлонуп ситуациядан чыгыш керек. Нурбек, кел, эме кылчы деп бирөөнү табат да. Айтор ал жагынан деле жолун табып кетет. Амалкөй кыргыз элибиз. Бар болушсуз да, кыргыз эли. Негизи баягы көрүп жүргөндөр жакшы таанып билип атат болуш керек. Эгер көрбөгөн болсоңуз, Нияз Байзаков деп Инстаграмдан кирип пранктарын көрсөңүз болот. Ошол жерде баягы тойдогу сонун тамашаларды сиздер көрө аласыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Азыр бир аздан кийин биз дагы да болсо маегибизди улантабыз. Сиздер эч кайда алыстабай туруңуздар. Балким Нияздын пранкына сиз дагы түшүп калгандырсыз. Бул учурга чейин биздин көрүүчүлөр арасында бардыр дегендей. Эч кайда алыстабай туруңуз, биз болсо улантабыз.
Программабызды улантабыз, урматтуу көрүүчүлөр. Көрсөтүүбүздүн башкы демөөрчүсү Пиала Голд чайы. Жаңы Пиала Голд Ceylon дилдик эксперттер тарабынан сиздин табитиңизди жана үй бүлөлүк салттарыңызды эске алуу менен түзүлгөн. Алар эң жаңы чай жалбырактарын кылдаттык менен тандап алышкан. Алар сиздин үй бүлөңүзгө жакшы көргөндөй, эң сонун чай үчүн жыпар жыттуу байдандын эң сонун айкалышы. Пиала Голд чыныгы чай сүйүүчүлөр үчүн алтын стандарт. Үй бүлөңүз үчүн дайым эң жакшысын тандоого аракет кыласыз. Үй бүлөлүк түшкү тамакпы? Пиала Голд Ceylon сүйүктүү тамактарыңыз менен мыкты айкалышат. Пиала Голд чыныгы чай сүйүүчүлөр үчүн алтын стандарт. Эми урматтуу көрүүчүлөр, биз болсо программабызды улантабыз. Маегибиз уланууда, абдан жандуу сонун маек үстүндө отурган учурубуз. Барыңыздарды дагы жакыныраак чакыра кетели. Бүгүн алпаруучу тамада бизде Нияз Байзаков бар. Нияздын ошол өзгөчө элдерге баягы тамашага салып, пранк тартканы туурасында сөз кылып жатабыз. Нияз, айтсаңыз, жогоруда айтып калдыңыз да, ошол пранктарымды көрүп анан чакырган болчу той эси деп калдыңыз да. Ошентип да чакырып атышабы азыр? Ошентип да чакырышат. Биздин Нияз конокторубуз. Эми тойдун негизги программасын сүйлөшкөндөн кийин, ырчы, чорчу, бийчилердин баарын сүйлөшкөндөн кийин, анан Нияз тиги биздин коноктор эрте келишет. Анан менин иним бар, менин досум бар. Ошону берки баягы тартып аткан пранктарыңа салып койсоң, аябай ошол мындай же коркунчак дейт, же аябай эмоционалдуу дейт. Кээде той элер да жардам беришет, ошо той элерине рахмат. Жардам берип бизге багыттап койгонуңуздарга чоң рахмат. Алар бар, тартабыз, издейбиз. Анан ошол аркылуу дагы баягы көрүп калып, ошол видеонун артынан танып калып, анан кийин иш чарасына же тоюна чакыргандар болот да, болуп келет. Анан ошол баягы тамашага салып атканда ал жерден сиз мындай актер катары болушуңуз керек да, мисалы ошону ишендирип айтыш керек дегендей, ага да өзүнчө бир талант керек дегендей. Өзүңүз баягы такалып калган учурлар же болбосо ишендире албай калган учурлар болобу? Мындай болду жакында эле. Мен ошол тойдо кыз узатуу той болчу да. Анан мен эмне тартсам, кандай тартсам деп ойлонуп аткам. Анан эле костюмду кийип, формамды кийип, анан чыгып холлдо жүрөм да. Карасам, элдин баары сүрөткө түшүп атышат. 3-төн 4төн турушуп эле фотозонуда, бул жакта сүрөткө түшөт. Анан ой келип кетти. Мен бүгүн күйөө бала болоюн депчи. Кызды узатып атабыз, анан күйөө баланын атын билип алдым. Анан бабочка кийип, мен алпаруучунун формасын кийип алгам да. Анан сүрөткө түшүп аткан жерге барып эле, ай, келе, ким күйөө балаңар менен түшүп алгыла кел. Анан убактым болбойт мен эжекеле. Мындай келгиле десем эле элдин баары таң калып эле ушунчалык мындай өзүнө ишенген күйөө балабы деп эле дегендей карап эле наглый күйөө бала экен деп карап эле. Караган сайын мен да түшүнүп атам да, таң калып атам. Ай, жакыныраак тургула кел, бул тараптан келе. Мени карагыла күйөө балаңар деп эле сүрөткө түшүп атам да. Бир жамаат менен түштүм. Бул жака келгендер менен түшүштүбү? Түшүштү. Анан бул жамаатка келсем, өздөрү эле ортону ачып кел, ай, күйөө бала келе атат деп ортону ачат. Алар менен туруп, ай, рахмат, кел, түшүп алгыла күйөө балаңар менен, анан сүрөткө түшөсүңөр деп. Ошентип 3 жамаатты кыдырып жүрөм да холдо. Анан эле фуршет жайылып турган жерде, ушунда элдер суупу ичип аткан жерде келип өзүм да суу ичип алайын деп эле турсам эле чакырып калды. Ай, күйөө бала келчи бери, күйөө баласыңбы деп. Анан күйөө балам, сүрөткө түшүп алсак болобу дейт. Түшүп алгыла келе, күйөө балаңар менен түшкүлө деп эле оңдонуп түздөнүп анан. Мындай келиңиз. Бул жакты камераны карагыла деп атсам эле, атың ким эле күйөө бала деп атпайбы? Анан ойлонуп кеттим өзүм, атым Максат десем, атаңын аты ким эле деп атпайбы? Атасынын атын сураган эмесмин да менчи. Атамдын аты азыр деп атсам эле, атаңдын аты, мен унутуп калдым азыр атын, паланча мынакей жанында турат, апасы болсо мына жанында турат дейт. Анан мени эмеге салып коюшту да. Каткыр күлүп атабыз коноктор менен. Мен болсо кыдырып жүрөм күйөө балаңармын депчи. Алар байкап турушту да, байкап туруп, келчи күйөө баланы тарта коелу. Анан ошентип атың ким десе Максат дейм. Атаң ким болот? Апаң ким болот дейт. А мен операторум тартып жүрөт как раз. Анан каткыр күлдүк аябай. Ошентип өзүбүздө түшүп калабыз. Аябай тапкыч коноктор болсо. Бирок кээде
мен давай мен тартпа өчүрүп кой деген да конуктор болот. Аларды кандай кыласыздар? Өчүрүп коебуз. Өчүрүп коебуз же монтаждан алып коебуз. Кээде болуп калды, мисалы үчүн киргизип койгондон кийин өчүргөн учурлар. Киргизип аябай просмотр кетип атканда анан өчүр деген ошолор болот, өчүрүп койсоңар ушу бизде эми ар кандай да кээ бир адамдар өзүнүн жалпы публикага көрсөткүсү келет. Балким өзүнөн мисалы үчүн неме болуп. Бирок ушуна пайда андай да учурлар болуп калат. Андай болуп калат. Бирок көбүнчөсү болбойт. Мына ушундай, урматтуу көрүүчүлөр, биз болсо мына ошол той үстүндө, жумуш үстүндө эле ошол элдерди тамашага салган Нияз Байзаков менен маек үстүндөбүз. Анан Нияз, тойлор жөнүндө сөз кылалы. Жумушуңуз жөнүндө. Деги эле азыркы учурда сезонго карабай эле болуп атат тойлор, Азыркы учурда ооба тойлор болуп келатат, иш-чаралар, тойлор, спорттук иш-чаралар. Алардын баары баягы мурдагы эме менен эле келатат. Тойлор боло берсин. Кыргыз элинин тойлору жакшы болгону. Азыр өзгөчөлүк эмне киргизип атышат мисалы тойго? Эмне деп ойлойсуз? Тойго өзгөчөлүк мен акыркы тойлордон байкап калдым. Биз каалоо тилек тостторду башында ата-эне тойду ачып, анан кайра тойду жыйынтыктап, аягында бир эле сүйлөйт да, ортодо тост жок, сүйлөнбөйт. Мындай болгону программалар кетип турат. Келген коноктор аябай жагыктырып кетип атышат да. Эмне себеп дегенде? Демек, барган коноктор каалоо тилек айтпай эле кетип атышат. Каалоо тилегин тыныгы учурунда той элерин өздөрү куттуктап, берчү белектерин беришет. Анан ошондой тойлор болуп калды мен өткөргөнчү. 3-4 той өткөрүп калдым. Ошодон улам элдер аягындагы той кандай жакшы болду, сиздерге ушундай жактыбы десек баардыгы эле токтобой кол чабышат. Себеп дегенде эми азыр баягы күркүрөп күз мезгилинде күндө тойдо жүрүшөт. Каалоо тилектердин баарын угушат, көрүшөт. Анан той элер биз тойду баштаганда айтабыз да, бүгүн коноктор эс алып кеткиле, бүгүн ушул ырдап, бийлеп, белектердин баарын алып кеткиле. Ошондо эме болот депчи, эс аласыңар десек, анан өзгөчөлүк ушул болду. Анан өзгөчөлүктөр баягы үлпөт тойдун жаштардын кирип келгени, кичине өзгөчөлүктөрдү каалап атышат жаштар да, заманга ылайык, жаштардын өзүнүн талабына ылайык. Биз четте жүрдүк эле, өзүбүз жумуш менен, окуу менен, бирок бүгүн тоюбузга келдик. Кандай кылсак болот экен дегенде, ошолордун каалоолору, анан жаңылыктар баягы жаштар өздөрү чет өлкөдө, бирок ата-энелер бул жакта кудалашып, анан экран аркылуу эми булар болуп келатат. Анан тойдун программасында оюн зоокторго азыр дагы мүмкүнчүлүктөр аябай көбөйдү да, оюн зоок өткөргөнү баягы мурдагыдай оюндардан алыстап кичине чуркап кел, алып кел, ачып кел, майка алып кел, кур алып кел дегендерден алыстап кичине жаңы реквизиттер пайда болушу. Тойлордо эми коноктор ушундай талап, баягы эл жаңылыкты каалайт, ар дайым жаңылыкты. Ошондуктан ошондой реквизиттер менен конкурстар көбөйдү. Видео тарткан конкурстар көбөйдү. Ошол эле биз тарткан видеолорду кээде коюп калганда учурларыбыз болду. Программанын жүрүшү, тойдун өтүшү кандайдыр бир жаңы нерселерди талап кылууда. Сиз кандай изденип атасыз? Мен изденгеним көбүнчө оюндарга изденгеним бар. Анан ата-энелердин сүйлөп баягы эки тарап кудалар сүйлөгөндөн кийин кудагыйларга бирдемке жаңы сүрөткө түшүү стили, мисалы үчүн. Ошол эле мындай кылып сүрөткө түшүү, же болбосо мындай кылып сүрөткө түшүүлөр. Ушундай аталардын чогуу, мисалы үчүн, чогуу туруп кол кармашып сүрөткө түшүп койгондору айтор кичине башкачараак. Эми заман өнүгүп атат, жаңыланып атабыз, жаңы нерселер болуп атат. Келгиле тойубуздун дагы башында эгерде ата-энелер эме болсо, макул болушса, чогуу сүрөткө түшүп койгон кичинекей нерседен да жаңылык болсо элдерге жагат. Аталарыбыз аксакалдарды тост бергенде, каалоо тилек бергенде, мисалы үчүн өзүнчө аталар жааматы деп аларды берип, балким ичинде шашканы бар, баягында катуу музыканы кээде балким каалабагандар бар. Эми кээде ушундай нерселер болуп калат. Анан негизги эми тойдун баягы жүрүшүндө эт тартуу, жылкынын этин берүү, 5 бармак жеген деген бул нерсе, бул баягы негизги тирк
түркүктөр го дейм. Бул кармалып келатат. Бул калбайт го, Бул биз кыргыз болуп келгенде 5 бармагыбыз кыргыздын эти, кыргыздын баягы эле меймандостукта эч кимди мындай алдына салдырбаганы, бул ошол биздин маданиятыбыздын бир бөлүгү мейман тосуу. Ошондуктан менин оюмча бул жагынан азырынча эч кимге эме бербейт дегендей. Жакшы, Нияз, бир канча жылдан бери алып барып келатасыз ошол иш-чараларды, тойлорду, жакшылыктарды дегендей. Мурдагы жаңы чыгып атканга салыштырмалуу азыр албетте тажрыйба деген бар. Бул мындай күнүмдүк жумуштай эле болуп калдыбы сизге? Бул эми мындай да. Ар бир тойго чыкканда менде толкундануу болот дегендейлер бар да. Сизде кандай? Бул мындай да, эгерде биздин жалпы мына көрүүчүлөр Кел чай ичели программасынын көрөрмандары Айпери Адамкулованын жалпы эфир алып барганда ар дайым телевизордун сыналгысын коюп отуруп күтүп отургандар. Бул учур азыркы суроо боюнча, мисалы үчүн ар бир адамдын өзүнүн ички табиятына жараша, адамдын коомдогу же болбосо башка жердеги мындай интеллигенция болобу же болбосо кандай учур болбосун, мисалы үчүн эшиктеги болуп турган аба ырайы синоптиктердин деле берген маалыматы бар да, маалыматтарына ылайык ошол эле учурда такыр байланышы жок, бирок мисалы үчүн автоунаанын кыймылдаткыч күчү, автоунага кеткен чыгым, мисалы үчүн да, ушундай болобу, айтор кандай кырдаал болбосун, Кел чай ичели программасында 2-кабатта же 9-кабатта болбосун, айтор ар кандай болушу мүмкүн да. Ушундай учурларда дагы биздин келген учурларыбыз башкача сезимдерди камтышы мүмкүн. Бул сезимдерге алдырбашыбыз зарыл. Ошол эле учурда мисалы үчүн коюлган светтер, камералардын баары ар кандай болушу мүмкүн. Ушундай да, эмне суроо? Ушундай сыяктуу эле биздин коноктор пранкка түшүп калат да, биз сүйлөшүп атып, анан бир той үстүндө сүйлөшүп атып, биз башка такыр байланышпаган нерсени айтып баштасак, сиздикиндей азыркындай реакциясы, түшүнүксүз күлкүсү, биз ошол нерсени каалайбыз. Коноктор менен анан ошондо кызык болот да, эгерде азыр тартылып калган болсоңуз. Менде да пранкка салгыңыз келди окшойт азыр. Салгым келди, мен ошол эми эфирде башка кандай эме кылат элем деп ушундай негизги сурооңузду унуткан жокмун, бирок сиздин ошол күтүүсүз күлгөнүңүз сонун болду. Нияз конуп калыптыр да, анткени баягы элдер жанындагыларды тамашага салып атат. Азыр анда жообуңузду бир аздан кийин угалы, Азыр биз бир аз тынуудай көрүшөбүз, эч кайда алыстабай туруңуздар, мен эмоциямды бир аз башкарып алайын. Намес урматтуу көрүүчүлөр, программабызды улантабыз. Көрсөтүүбүздүн башкы демөөрчүсү Пиала Голд чайы. Жаңы Пиала Голд Ceylon дүйнөлүк эксперттер тарабынан сиздин табитиңизди жана үй бүлөлүк салттарыңызды эске алуу менен түзүлгөн. Алар эң жаңы чай жалпырактарын кылдаттык менен тандап алышкан. Алар сиздин үй бүлөңүздө жакшы көргөндөй, эң сонун чай үчүн жыпар жыттуу, бай даамдын эң сонун айкалышы. Пиала Голд чыныгы чай сүйүүчүлөр үчүн алтын стандарт. Үй бүлөңүз үчүн дайым эң жакшысын тандоого аракет кыласыз. Үй бүлөлүк түшкү тамакпы? Пиала Голд Ceylon сүйүктүү тамактарыңыз менен мыкты айкалышат. Пиала Голд чыныгы чай сүйүүчүлөр үчүн алтын стандарт. Биз болсо, урматтуу көрүүчүлөр, жакшы маегибизди уланталы. Бизде алып баруучу тамада Нияз Байзаков бар. Нияз, аракет кылдыңыз, жогоруда бир аз мындай эмоцияны чыгарганга дегендей. Анан сурообузду эстеп атасыз. Ошого жооп берип коесузбу эми? Сүрдөө боюнча же болбосо толкундануу боюнча бул эми ар бир той ээлери үчүн, мисалы үчүн өмүр бою күткөн той да. Уулун үйлөш үчүн ошол уулу 25, 26, 23кө чыккыча уулумду үйлөйм, чоңойсо келин алып киребиз үйгө деген күткөн тою, ар бир той ата эне үчүн чын дилден күткөн той. Анан биз үчүн ошол той тапшырылып бергенден кийин биз үчүн эки эсе жоопкерчилик. Тойдун өтүшү, тойдун башталышы, сүйлөгөн сөзүбүз, айткан ырыбыз, 2 жашка арналган каалообуздун баары ордунда болуш керек. Анан кийин ошол учурда эми сүрдөө болот, мен оюмча көбүнчө толкундоо дейм баягы.
толкундап жоопкерчиликтүү иш болгондуктан толкундоо сезимдери башында көбүрөөк, той башталып атканда көбүрөөк, анан башталып чыгып учурашкандан кийин сөзсүз түрдө ал нерсе жоголот. Бирок баштага караганда сөзсүз түрдө толкундаган сезимдерди контролдогонду кичине үйрөнүп калдык да. Эми толкундаштын кереги жок. Анткени тизгин сенин колуңда, тойду алып барышың керек. Сенин маанайыңа жараша той келген коноктордун сенин маанайың жоктугу такыр ойлондурбайт да. Сен келдиң, 400 киши отурат, ошолордун баарын жакшынакай кылып алып барышың керек. Толкундоо сезимдери бар, бирок тажрыйбанын эмеси менен ошолорду контролдогонду үйрөнүп, өзүбүз демибизди басып, дем алып алып, анан чыкканда үйрөндүк деп айтат элем. Ооба. Эң сонун. Өзүңүздүн кесибиңиз кайсы эле? Менин кесибим боюнча негизи 2 билимим бар. Биринчиси инженер куруучу, гидротехникалык жагында баягы ГЭС, суу боюнча биринчи билимим, курулушу боюнча ошол. Экинчиси юридикалык билимим бар. Биринчи кесибим менен тилекке каршы иштебей калдым. Бирок группалаштарыбыз менен тыгыз байланыштабыз, жолугуп турабыз. Алар эми архитектор, инженерлер. Мен баягы башка жаатка өтүп кеттим да. Анан юридикалык кесиптен иштеп калдым. 3 жылдай иштеп, ошол сот системасында өзүм башкы кызматкерлер, мындай техникалык кызматкерден баштап иштеп калдым. Ооба, 2 билимим бар. Жакшы. Үчүнчүсү анан болду койсуз, э? Үчүнчүсү бул баягы алып барып жүргөн кесип. Ал кесиптериңизге кайтайын деген ойлор жокпу азырынча? Ал кесиптерге мен эми азырынча бул кесипте такай жүрүп калдым да, 8-9 жыл болуп калды. Анан бак бир жерден көгөрөт демекчи, ушул жерден азырынча келатам. Эми жашоо шарт кырдаал ар кандай болушу мүмкүн. Кандай болсо дагы колумда дипломум бар, билимим бар. Бирок билим болобу, диплом болобу, ал жерде тажрыйба керек. Ал жерге кирсек башынан башташ керек. Ошондуктан эми шарт эме болуп калса, ким билет, балким иштеп калабыз. Үй бүлөңүз жөнүндө айтып бериңизчи, биздин көрүүчүлөргө да кызык болуш керек. Нияз жап-жаш көрүнгөн жигит экен. Бойдокпу же үй бүлөсү барбы дегендей? Ооба, үй бүлөлүүмүн. Биз дагы үйдө ушул пиала деген чайды ичебиз баса. Ошондуктан мен үйдө отургандай эле отурам. Даамы баягы эске түшүргөн үйдүк атмосфераны тартуулаган даам. Пиала чай, рахмат. Ошол үй бүлөлүүмүн. Жубайым Айнура 11 жылдан бери үй бүлөлүүбүз. Кудайым берген 4 уул кыздарым бар. 2 кызым, 2 уулум бар. Ошо жаңы айтпадымбы, жакында эле 1 ай болду. 40 жылга чыгып келатат. Ушундай Кудайым берген 2 кыз, 2 уулдун атасымын. Үй бүлөлүүбүз, өкүл балдарым бар дегендей. Ошо үй бүлөбүз бар. 11 жыл болуптур, э? 11 жыл болду. Туура октябрдын, мына азыр октябрдын 18-19 болуп калды. Биз октябрдын 6-сында 2013 жылы үйлөнүү үлпөт тоюн чакан эмеде өткөзгөнбүз, өзүбүздүн жакын кишилер менен. Ушундай. Чыгармачылыгыңызга албетте сөзсүз түрдө мындай жардам берип, күч кубат берип аткан бул жубайыңыз болуш керек сөзсүз түрдө, э? Ооба, толук айта алам. Жубайымдын жардамы, чоң жардам ошол дем күч берип турганы. Жумуштан кийин шаштырбаганы. Баягы шашпай барат турбайсызбы? Шашпай барам, анткени ошо видеолорубуз бар, тойдон чыгып. Эми жардамы деген ошол менин жумушума тоскоолдугун жаратпайт. Түшүнөт жумушума, мен эрте барышым керек, жолугушум керек, кеч келишип калышым мүмкүн. 2-3 күндө командировка болуп, башка жакка барып калышыбыз мүмкүн, иш чара менен, той менен. Ошол учурда жумушта деп түшүнүп турганы, колдоп турганы ошол чоң жардам. Анан ошол учурда балдарды окуу, бала бакча ал жагынан дагы жардамчым болбосо кантесиң, баарына жетиш да кыйын. Бала бакчадан алып кой, мектептен алып кой, кээде мен жетишпей атам, сен барып келе кой дегенде ошол чоң жардам үй бүлөдө. Ошого кимдин үйүндө чогуу баягы эң чоң жардамчы менен баягы балдарды окууга ташып баштаганда түшүндүм да, чоң ата, чоң энелери болгон жерлер бул чоң жардамчы болот. Баласын таштайт, алып койсо алып коет.
кружокторун алып барса кружокторун алып барат, айтор жардамын берип турат ар дайым. Эң сонун Нияз, сиз үчүн дос деген ким? Кандай айтат элеңиз досту? Мен үчүн дос деген баягы убакыт менен иргелип, убакыттын өтүшү менен калган достор да. Канча мисалы үчүн дос деп айткан сөз бул достун ичинде аябай чоң эме жатат да. Досум менен деп айткандагы ушул убакыттан өтүп, кырдаалдардан өтүп, бороон чапкындан өтүп, анан кийин жаныңда сенин акыбалыңа карабастан, кырда турган жериңе, кырдаалга карабастан сен менен баягы убакыттагыдай дос болуп, ошол нерселер менен жүргөн достор да. Ошол достор барбы сизде? Ошол достор бар, достор бар. Достор бар. Күлүп калдыңыз да? Күлүп калдым. Дос деген, досум эстегенде күлөм да. Достор деген кандай эме? Досторубуз көп негизи. Ар бир адам достор көп, бирок сырдашкан жакын достор менин оюмча, менин эмемде, практикамда, менин көбүндө эле болуш керек. Достор ушул жакын болгондор аз болот. Жакын үй бүлөлүк дос болуп, өзүң менен сырдаш дос болуп, өзүң ушундай ойлоруңу бөлүшкөн достор азыраак болот. Атак доско байбыз, досубуз көп, антип айтса ойлоп калбаңыздар. Дос баягы аз эле болот экен. Дос көп, сырдашкан достор убакыт менен келет. Мына ушундай, урматтуу телекөрүүчүлөр, Нияз анан мисалы тойго чакырган той ээлеринен, мисалы капризный деп коебузго, ушундай той ээлери болот го. Анан ошондой жиниңизге тийген учурлар, сиздин программаңызды такыр өзгөрткөн той ээлери болот го. Ошондой учурларда кандай кылып абалдан чыгасыздар? Кантип жайгарасыздар? Ал учурда биздин чоң баягы кыргыз элинин сабырдын түйү сары алтын деген сабырдуулук менен гана. Той эси ошол той эсиники да. Программадагы биз түзөбүз, бирок той эсине ылайыктап, той эсинин каалоосундай түзүлүп келет. Эми сабырдуу болбой кайка барасың, ушуп кетесиң, эмне кыласың? Ой, макул эжеке. Жок деп тура албайсың. Келиңиз, макул эжеке, бир аз кыскартып айтсын деп. Бирок эми баары бир алдын ала сүйлөшүлөт. Баары алдын ала айтылат, эжеке 6 топко калып элек берели. Ошого макул болуңуз сиз дагы. Атакесине да айтып, атаке байкеси сиз ошого макул болуп бериңиз деп түзүлөт. Анан тойдун алдында сүйлөшүлүп баардыгы түзүлсө, жүрүшүндө эч кандай кыйынчылык деле болбойт. Чынында сиз дагы келечекте бир жашылыгыңызды ушундай кылып өткөрөм деп бир пландап жүргөн ойлоруңуз пайда болдубу? Мисалы, тойдун жүрүшү менен, мисалы тойканалар, сонун тойканалар салынып атат дегендей, ушундай өткөрөм, бир башкача программа түзөм деген пландарыңыз болду беле? Пландарым болду. Биздин балдар чоңойгуча, дагы кандай пландар өзгөрүлөт. Мен ойлойм, ал убакта менин балдарым чоңоюп той берип атканда, балким дагы көп жаңылыктар чыгып, анан балким алар башкача калып калат. Балким балдарым башкача калып калат. Балким ошол убакыт күндүн алып баруучулары Нияз байке, мындай кылсак жакшы болот, сонун болот десе, эми заманга жараша боло берет экен да. Бирок ойлорум бар, каалоолорум бар. Ырлардын ырдалышы, келген коноктордун каалоо тилек айтылышында каалоолорубуз бар. Өзгөрүүлөр болсо, ошол убакта эми актуалдуу болсо киргизебиз, өткөрөбүз ошону. Эң сиз үчүн мындай таң калыштуу дейли, кызыктуу өткөн той кандай болгон? Эң таң калыштуу, кызыктуу тойлордун бири таң калыштуу болгондо эми жашоодо ар кандай шарттар болот экен да. Мен үчүн таң калыштуу болгондо, мисалы үчүн үйлөнүп аткан жаштар, 2 жаштын ата энеси да. Эми турмуш ар кандай болот, 2 жолдо экен. Апасы дагы, атасы дагы, бул тараптын дагы атасы дагы, апасы дагы. Анан 2 жолдо, андан улам кийинки турмуштары менен дагы экен да. Анан ушундай бир чоң ата энелердин чоң составы болду да, тобу болду. Элестетиңиз, 6 киши бул тараптан, 6 киши бул тараптан.
Эми эң жакшысы ынтымактуу экен. Ынтымактуу ошол. Урушуп кеткен жок, Эми турмуштары башка жолго түшүп калыптыр, бирок бул кишинин дагы өзүнүн үй бүлөсү бар экен. Бул кишинин дагы өзүнүн үй бүлөсү бар экен. Бул тараптан дагы баягы өздөрүнүн үй бүлөлөрү бар экен. Айтор ушундай үй бүлөлөр бекем болсун, үй бүлөлөр ар дайым ынтымак болсун. Кыргыз элинде той жакшылыктар көп болсун. Нияз, ушул сөздөрүңүз менен анда эфирибизди жыйынтыктайлы. Сизге чоң рахмат келип маек куруп бергендигиңиз үчүн. Бул бизден сизге белек болсун. Үйгө барып үй бүлөңүз менен чай ичип коебуз, Чай ичебиз. Урматтуу көрүүчүлөр, бүгүн бизде Нияз Байзаков конокто болду. Алып баруучу мен Айпер Адамкул болдум. Кайрадан көрүшкөнчө амандыкта болуңуздар.